Кутманды күнүңүздөр менен назарыңыздарда СТВ телеканалында маанилүү маек 2 күн катар мынакей сиздерге ушул кыргыз элине түшкөн бир өзгөчө окуя, кырдаал, жаңжал тууралуу сөз кылып, жана ошондой эле элибизди биримдикке ынтымакка чакыруу жаатында бүгүнкү биздин эфирлерибиз дал ушул кыргыз элине аты чыккан, кадыр баркка сыйлуу инсандарыбызды чакырып, алардын ой пикирлерин, алардын көз караштарын сиздерге бөлүшүп жаткан мезгилибиз. Андыктан кезектеги меймандарыбызды тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын эл артисти Самара Токтокунова, ошондой эле Кыргыз тест мамлекеттик мекемесинин директору Батма Топоева, эмгек сиңирген кызматкер, жазуучу Кален Сыдыкова, маданияттын мыкты кызматкери, жазуучу Бибайра Бектеновалар келип турган учурда. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Чынында эле ушул акыркы 28 апрелден берки болуп жаткан окуя күтүүсүз келген бир чоң кырдаал, көйгөй, бир жаңжал жаратты. Ошого карабастан кыргыз элибиз өзүнүн ынтымактуулугун, биримдигин көргөзүп, бир жакшы жыйынтыкка келгени жаткан мезгилибиздебиз. Андыктан ушул сиздердин дагы ой пикириңиздерди, ушул болуп жаткан окуяга элибизге болгон сиздердин жакшы кайрылууңуздарды, жана ошол эле баткен элибизге моралдык жактан колдоо иретинде сиздердин да кеп учуңуздарды угалды элек. Чынында азыр кыргыздын мамлекеттин тагдырында кооптуу, кыйчалыш, оор мезгил болуп турат. Анан эми капысынан тажик тараптан кол салгандан кийин биздин жанагы жарандарыбыздын көзү өтүп, өрттөлүп, малдары уурдалып, жанагы оокаттарын баары уурдалып, бир топ адамдар жаракат алышты. Ошолор аман-эсен айып келсе деп тилейбиз. Анан дагы бир топ кыргыздын мыкты деген жигиттери, жарандары каза болуп калышты. Анан бунун баары тең биздин кабыргабызды кайыштырып, ичибизден капа кылып турат. Эми ошол эки өтүп кеткен бир туугандарыбыздын арттары кайрылуу болсун, кайрат кылалы, сабыр кылалы. Алардын дагы азасын биз тең бөлүшөбүз. Анткени кыргыздын бир карыш нукум жери үчүн ошолор жанын бергендиктен биз үчүн Кыргыз Республикасынын баатыры деп эсептейбиз ошол балдарды, кыздардычы. Анан кийин эми кошуна болгондон кийин ушунча көп кылымдан бери мындай кошуна болуп жашап, карым катнаш болуп калгандан кийин эртедир кечтир бири-бирин түшүнөт го, кечиришет го. Ушул конфликтти дүйнөлүк деңгээлге жетпей, өз ара бир мындай ынтымак менен, тынчтык жолу менен чечилсе экен деп тилеп атабыз. Анан кийин өчөшүп, кычап, ошо дагы эле жер талашып, анан мамлекеттер эки жактан бөлүнүп алып, дагы бизди мындай бир объекти ошого шултоолоп өз ара империялар өзүнүн жеке чече турган болсо, Кыргызстандын гүлү көккө сапырылып кетет. Ошондуктан бүгүн кыргыз терең ойлонуп, сабырдуулук менен ошо мамлекеттик деңгээлде жаңы президентибиздин тегерегине баш кошуп, ошону айтканы менен болуп, анан кийин өкмөттүк структуралар бар да, атайын профессионал. Ошолор кандай деңгээлде сүйлөшөт, тиякты чечет, ошолор бүтүрүп турушубуз керек да. Анан азыр айрым бир чакырыктар болуп, туура эмес информациялар кетип аткан учурлар болуп атат. Чабыштыра турган, эрегиштире турган болуп атат. Анан кийин биз бир нерсени да ойлошубуз керек. Ошол Тажикстандын территориясында, Бадахшанда биздин түбөлүктүү кыргыздар турат. Негизи Тажикстандын жарым жери башынан эле кыргыздыкы. Ал жанагы жерлердин бири андан бетер. Ошондуктан муну мындай терең калыстык менен чечишибиз керек да. Анан кийин эртедир кечтир ушул эки мамлекеттик жетекчилер сүйлөшүп, оң чечет го, тынчтык жолу менен чечет го деп мындай чоң үмүт менен күтүп турабыз да. Ушул маселени. Чынында эле абдан баягы керектүү сөздү айта кеттиңиз окшойт. Учурда ошол эле чечимди жалпы кыргыз эли күтүүдө, жалпы кыргыз эли азыркы кезде ушул жерлерде, аймактарда атайын чогулуштарды өткөрүп, флешмобдорду өткөрүп, бир жакшы туура чечимге чакырыктарды жасап жаткан мезгилдери, акындарыбыз ыр жазышып, кадимкидей бир өзгөчө бир окуяны кыргыз эли азыркы кезде жаратып жаткандай. Анан мынакей маданият чөйрөсү да ким калбастан дал ошол кыргыз элибиздин биримдигин даңазалап, барктап иш-чараларды өткөрүүдө. Самара айта кетсеңиз, негизи эле ошол маданият эли айтып коет эмеспи, маданиятта тил жок деп.
Музыкада тил жок деп айтат. Кайсыл улут болот, кайсыл эл болот, баары бири-бирин түшүнө келиш керек деп. Анан баягы сиз ушунчалык бир гана кыргыз элин эмес, жалпы ушул дүйнө жүзүнө өзгөчө кымышыга белгилүү адамдардансыз. Байланышкан, баарлашкан маданият өкүлдөрү менен болду, ошол эле тажик өкүлдөрү менен. Андай болгон жок, бирок телевизордон күнүгө өчүрбөй күн түн телевизорду карап отурам. Эмне болуп атат, кандай болуп атат деп. Бул окуя башталганда ушундай жаман сезимдер болду. Кудай сактай, анан Кудай тынчтык болгойлу деп. Анан эми бизге мисалы үчүн илгери ошол илгерки учурда совет доорунда деле ушул көп ушул Баткенден баштап бүт аймактардын баарын кыдырып, элдин көңүлүн ачып, концерттерди берип ушундай көп байланыштар болуп турчу да. Анан кийин андай командировкалар көп чыкпай калдык. Анан эми мен ойлойм, ошол маданият кызматкерлери ушул искусство менен, ушул жакшылык менен, музыка менен, комустун күрөсү менен ушул элди тынчтыкка чакырып, бул искусство кандай жакшы, туурабы? Анан маданиятсыз эл болбойт деп бекер айтылган эмес да. Ошон үчүн маданият кызматкерлери ушул Кудай буйрса көп мындай жакшы оюбуз бар, ушул тынчтык жол менен чечилип, Кудай буйрса биздин жетекчилер дагы Тажикстандын жетекчилери менен сүйлөшүүлөр болуп, ошо ынтымакка келип атышат. Эми Кудай буйрса жакшынакай бир ийгилик менен бүтөт го деп, баягы эне катары, апа катары, ушул чоң эне катары ушул айтар элем, ушу элибизде эненин жүрөгү эмнеде? Эненин жүрөгү тынчтыкта. Биздин келечегибиз могу уул кыздарыбыз, небере чөбөрөлөрүбүз. Биз көптү көрдүк, көп кыргыз элине иш чара, көп кызмат өтөдүк. Дагы эле өтөп атабыз. Эми ушул тилегибиз эле ошол, эненин жүрөгү ушу тынччылык эле болсо экен айланайын. Могуреке артыбыздагы жаңы төрөлүп чоңоюп келаткан небере чөбөрөлөр эмнени көрөт булар? Ошолор согушту көрбөй, урушту көрбөй, жаңжалды көрбөй, жакшы бейпил турмушта жашаса экен деп ошону Кудайдан тилейбиз биз, эне катары. Анан эми Бобуреке эл аралык ар бир союздук республикаларда мурда ушундай бир жакшы маданият күндөрүн өткөрчү элек, фестивалдарды өткөрчү элек. Анан ошондо элдин биримдиги ушундай жакын болуп бири-бирине, ойлорун бөлүшүп, көз карашын бөлүшүп, ушундай бир жакшы сонун күндөр өттү да. Вот ошол күндөрдү кайра баштасак жакшы болот эле деп өзүмдүн оюмду айткым келет да. Ушул бүт союздук республикалардын баарын кыдырып, өзүбүздүн маданиятыбызды алар бияка келип, биз аяка барып, ушундай ошондон да достук көпүрө деп. Ошондо жакшы күндөр ошондо баштала болот да. Ошондой бир күндөрдү мен каалар элем, Кудай буйрса эми тынчтыкка келсек, ал күндөрдө болор. Дагы ошону көп эстедим да, жана чатак чыкканда. Тажикстанда көп болдук да биз. Көп болдук. Ушул тажик эли менен кыргыз элинин ортосундагы ошондой фестивалдар кандай бир тууган болуп калды экенсиң. Бир туугандай мамиле эттим беле, тойдой болуп, жаркырап, жайнап, баарыбыз күлүп ойноп, баарыбыз бийлеп, мынакей ошондой ынтымактуу күндөр дагы кайра келсин. Жакшы болот эле деп мен ушуну тилейм да ушу. Ошон үчүн эне катары Кудайым Алла Таалам ушул элибизге мындай сабырдуулукту, тынчтыкты, бирибизди туура түшүнүп, туура көз жүгүртүп дегендей, чагымчылык алдырбай, тынччылык жол менен мына Кудай буйрса чечилет го деп эне катары айткым келет. Абдан жакшы айта кеттиңиз. Негизи эле ар бир эне, ар бир кыргыз жараны сиздин тилегиңизге, каалооңузга кошулат деген ойдомун. Ал эми мынакей Бибайрай Аймайда айтсаңыз, баягы жазуучу иретинде ар бир жазуучу өз ара изилдөөчү да болот эмеспи? Ошол өзүнүн улутунун, өзүнүн жеринин руханий маданиятын, айтор деги эле өзүнүн элинин, улутунун эл билбеген сырларды жазуучу билет деп коет. Андыктан ушул болуп жаткан окуяда тийиштүү балким кандайдыр бир чыгармаларды жазып, андан дагы азыркы кезде баягы информация, маалыматты таркатуу өтө жеңил болуп калды. Бул соц тармактар аркылуу өзүңүздүн баягы билдирүүңүздөрдү ырга чагылдырып жазган учурлар болуп калдыбы? Албетте мен кыргыз элибиздин өткөндөгү тарыхына кайрылып, изилдеп
азыр көптүр чыгарма жазып жүрөм. Айта турган болсок, Жан Карач Бейдоору, Байтик Баатыр, Айтамга сыяктуу китептердин авторумун. Аны эми айткан сурооңо кайра турган болсок, бул кыргыз эли ал мустактан бери эле мындай бир оор, мындан да капсалаң, мындан да жаман жок болуп кетүү, кырылып жоюлуп кетүү тарыхта кыргыз элинин башында өтө эле көп болгон. Ошондо кыргыз элинин акылмандары, билгилери биригип, кыркыруу бир адамга, бир акылманга, бир билгиге ынтымакка келип, ошонун тегерегинде азыркыча айтканда дипломатия жолу менен, сүйлөшүүлөр жолу менен, акылмандык жолу менен, керек болсо кээде айлакердик жолу менен ошо кымындай кыргыздын башын кошуп, ошондой жок болуп кеттен сактап келген, ошондой билги адамдардын, ошондой акылман адамдардын тегерегине чогулушкан, кыркыруу, антпесе жоюлуп кырылып кетүү жаман нерсени башта турганда, ошол нерсе аларды бириктиргенге, аларды бир ойдо, бир тилекте болгонго, ошол тарых, ошол кездеги мезгил мажбурлап турган. Мына эми азыр ошо ата-бабалардын жасап кеткен, алар ошондой кыргыз элин сактап калуунун жолунда баатырларыбыз кылычтын мезине, найзанын учуна, жанагындай айлакердикке жада калсак болбойгон, айлакердикке ошондой болуп жүрбөдү, ошентип калыптанып, ошентип эл болуп, ошентип журт болуп. Мына азыр мамлекет, кыргыз мамлекет, эгемен мамлекетибиз бар. Ал биздин каныбыз, жаныбыз менен бир. Башка элге, башка күнкөр болуп калуудан Кудай сактасын. Эгерде ошондой болуп кала турган болсок, ичкен тамагың, ичкен сууң жетпей бир эмен тордун ичинде жашаган эркиндигиң жок жашоонун кыргызга эмне кереги бар? Мына бүгүнкү күндө, бүгүнкү мезгилде дагы кыргыздын башына аябай жаман чоң бир кыйын мезгил туш болуп турат. Сыноо келип турат. Ошо сыноодо дагы ошо ата-бабаларыбыздай болуп, бир башка, бир жүрөккө, бир тилекке, бир билекке чогулуш керекпиз. Мына жанагы ушул мамлекеттин башында турган башчыларыбыз бар, кол башчыбыз бар, өкмөт башчыларыбыз бар. Ошолор ар кандай жолун издеп, сүйлөшүү жолу менен, дипломатия жолу менен муну оор жаман мезгилден өтүп кетишибиз керек. Ошундан өтүп кетсек, анан кийин күнүмдүк көйгөй, күнүмдүк турмуш, күнүмдүк нерселердин баарын акырындап чечилет. Көч бара-бара түзүлөт, көч бара-бара оңолот деп коет. Кудай мына согуштан сактасын, мына жамандыктан сактасын, мына апаттан сактасын Кудай. Мына баткендик боордошторума, лейлектик боордошторума, жана өтүп кеткен айнанан балдарыма, кичинекей кызыбыз да өтүп кеттир. Ошого абдан жүрөгүм ооруп, жүрөгүм ыйлап турат. Ошолордун ата-энелерине, туугандарына, жора жолдошторуна терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Бияктагы чүй эли дагы жөн жаткан жок, баары бир ынтымакка келип, колунан келгендерин баарын жардамын көрсөтүп атат. Тилеги менен материалдык жактан, баардык жактан көрсөтүп атат. Мына материалдык жакка кызыккандын кереги жок. Материалдык жакка кызыккан акыры баягы элдин жок болуп кетүүсүнө, мына элдин ынтымагын бусканга, мына өйдө төмөн жаман нерсе, материалдык нерсе. Моралдык, руханий, мына элдин чөгүп турган элдин мындай бир көтөрүп, көңүлдөрүн көтөрүп, ошо эл менен бирге болуп, эл менен момундай бирге болуш керек да. Могу азыркы башчылар, азыркы өкмөттөрчү эл менен өкмөт башчылары, эл башчылар бөлөк болуш керек эмес. Андай болду дегенде бүттү, андай болду болсо Кыргызстандын келечеги туман болуп калат. Ошон үчүн ошо биригип эл менен өкмөт башчылары мындай бир бирге болуш керек да. Мындай учурда, оор учурда, жана жөнөкөй мындай тынч мезгилде дагы бир тилекте болуш керек. Дагы эмне деп айтам эми? Эми Кудай кыргыз эли калыс акыйкат эл.
Булар өзі барып қол салған емес еш уақытта. Мына азырдағы ошо тажик туғандар өздері келіп жанағын деп атқылап, жанағын деп қанша жерибизди өрттөп жиберип атат. Бұл эме буга мындай бир сабырдуулук менен, сүйлөшүү жолу менен, дипломатия жолу менен, эл башы, журт башчыларыбыз, кол башы, өкмөт башчылары бар го. Ошолор ушундай ар кандай тарабын кылдат талдап, жакшынакай бир сөзгө келип сүйлөшүү жолу менен ошону далилдеп, ар бир жасаган иштерди, жаман иштерди далилдеп, көзгө көрсөтүп, эл аралык коомчулукта далилдеп берилөөрү керек да. Анан кийин мына жаман мындай көрүнүштөр радикалдуу жака барбай, сүйлөшүү, дипломатия жолу менен жетсе болот. Ар бир ишти аягына жакшы чыгарса болот. Абдан туура айта кеттиңиз. Элге тынчтык керек айланды. Ооба. Мен да бир нерсе айтып коеюн атам. Мына тажик эли өзү түрк элдери менен кошуна келет атпайбы? Булар перситтер да. Тили боюнча да перситтер, анан негизи эле Ирандын бир эмеси булуңмучкагы болуп эсептелет. Буларга территорияны Сталин берген убагында улут катар көтөрөлү деп, анан Орто Азияны мындай башкача кылалы деп. Эми Мореки Борбордук Азияда бүт эле эмелерде, түрк тилдүүлөрдө. Анан кийин бул тажиктер мына Мореки өткөн эле 90-жылдарда граждандык согуш болуп бири-бири менен кырылып калды. 1 миллион тажик бири-бири менен согушуп атып кырылды. Буларга ишенип болбойт. Ошондуктан мындай нерсеге өтө аяр мамиле, кылдат мамиле кылыш керек да. Анткени 1 миллион эме тажик улуу ата мекендик согушта да кырылган эмес. Анан булар өздөрү жанагы авиация менен келип, ракета менен келип, талкалап өрттөп аткандан кийин бул атайын пландаштырылган иш. Анан экинчи бир нерсе, бул жерде үчүнчү күчтөр болушу мүмкүн. Жанагындай наркотрафика болот го, Афганистандан, анан тиги Тажикстанга келип, анан биздин Кыргызстандан өтүп, анан бүт Европадан каттапчы. Ал жерде жана апин деген составында деген касиеттүү тиги морфийде көп деген касиеттер бар да, адамды айыктыра турган. Анан бүт дүйнөнүн фармациясы ошондон дары чыгарышат, ошондон пайдаланышат. Ушундай көп нерсе бар да. Бул жерде эл аралык чоң бизнес жатат. Ошондуктан мындай үчүнчү күчтөр катышып атышы да мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде өтө аяр болуш керек. Анткени элдер провокация кылдырбай, элге провокация кылдырбай, анткени тала командирлери, анан жанагы жалданып иштеген террористтердин баары жүргөнү бул бекер эмес. Ошондуктан бул жерде калыс карап, анан биз жанагы түрк шериктештиги ШОС деп атпайбызбы? Ошондой мамлекеттердин менен жакшылап сүйлөшүп, алакалашып, анан чечиш керек да. Анан кийин биздин балдар өткөндө кызууланып келип атат, тиги биз чыгарабыз. Андай болбойт. Муну деген мамлекеттик деңгээлде кылдат чечиш керек. Сүйлөшүү жолу менен да. Сүйлөшүү жолу менен. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы ошо соңуна келип калган учуру. Негизи эле азыркы кезде маектешип сүйлөшүп отурса көп нерсени айтканга, бөлүшкөнгө жакшы болот эле, бирок тилекке каршы убакыт деген убакыт экен. Соңунда Батмайым сизден жакшы бир кайрылуу болуп. Чындыгында бул күтүлбөгөн окуя болду. Ошол баткендик туугандарыбыздын баарына биз көңүл айтып, сиздер менен бирге биздин да жүрөгүбүз ооруп, ушул күндөрдө телевизордун жанынан кетпей, биз да төшөп жаттык. Айла жок экен, бул көп жоготуулар болду, көп үйлөр тигинтип кыйралып калды. Эми ошонун баарын тургузууга жапатырмак баардык элибиз чогуу киришип, бизге кайрымдуу болуп, жылуу сөзүбүздү айтып, бүгүнкү күндө ошол жылуу сөз өтө керек болуп турат. Жылуу сөз дагы мындай иштиктүү аракет аркылуу дагы бири-бирибизге көмөк көрсөтүшүбүз керек. Анан кийин эми ушул бул эжекелер да айтып кетти, абдан кеңири айта кетиштер, рахмат сиздерге. Чындыгында бүгүнкү күндө жанакы маалымат жагынан дагы биз утулушта калбашыбыз керек да. Ошол жер-жерлерде телевизордон көрсөтүп атат, ооба, бул жакта мындай экен, акобун касып коюптур деген тип деп, ошонун баарын тең эч бир мындай жасалма нерсени аралаштырбай айтканда деле эң эле ушундай таасир этүүчү нерсе болуп атат. Бул дүйнө жүзүндө баардык элдер ошо өзлөрүнүн ойлорун айткандары да бар, айтпагандары дагы бар, айта электери да бар дегендей. Бирок ошолордун баарына туура маалымат жеткирип, ушундай болгондой айтып, бул атайын уюштурулган ошо наадандык экенин ашкерлешибиз керек да. Антпесек болбойт. Бул эң эле ушундай жаман көрүнүш болду. Баарыбыз бир бололу, деги эле ата эненин
санасы тынч болсун, эне деген байкуш ошо балдарына жакшылык каалап жүрөт экен. Ошо ар бир эненин эле санасы тынч болсо, деги эле анда ал өлкөдө тынчтык болот, деги эле анда өлкөдө өнүгүү бар болот да. Анан эми биз ушул негативдик жакта оолакташтырып, бүгүнкү күндө өзүбүздүн күчү менен, эмгегибиз менен мына бул жардам да берип, анан кийин өзүбүздүн бийлигибизге дагы колдоо көрсөтүп, ишеним көрсөтүп, анткени антпесек болбойт. Баарыбыз ошо бир жакты карап, бир ушундай чоң иш аткарышыбыз керек болду. Толугу менен коштулабыз. Абдан жакшы сөздөр болду, абдан жакшы маек болду. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы ушул биздин улуу адамдарыбыздын накыл кебин, кеңештерин, маалыматтарын угуп, дагы бир ирет кыргыз эли канчалык деңгээлде ынтымактуу, биримдиктүү жана улуу байыркы бийик элдерден экендигине тастыктоо ала алды деген ишеничтемин. Андыктан бардык биз кыргыз элибизге, кыргыз жерибизге ынтымак гана кааламакчыбыз. Эне жүрөгү эч качан ыйлабасын, элибизде ар дайым жаркыраган асманда гана жашоосун улантып жашай берсин. Ал эми тилекке каршы болгон окуяда шейит кеткен биздин жарандарыбыздын жакындарына СТВ телеканалы жана жеке өзүмдүн атыман терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ошону менен бүгүнкү биздин эфирибиз жыйынтыкталды. Соңунда тааныштыра кетсем, бүгүнкү бизге ушул жакшы маек куруп берген биздин сыйлуу меймандарыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти Самара Токтокунова, ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери, жазуучусу Бибайра Бектенова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери, жазуучу Калин Сыдыкова жана Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемесинин директору Батма Тупоевалар болушту. Дагы бир ирет сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым ушул тынччылык жашоодо, аманчылыкта жакшы маалыматтарыбыз менен, жакшы көңүлүбүз менен эле кездешип, маек куруп жүрө берели демекчибиз. Рахмат, жакшы күндөрдө. Жакшы күндөрдө. Ал эми кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.